Бүгүн мамлекет башчысы жасалма интеллекти өнүктүрүү маселелери боюнча кеңешме өткөрдү. Президент дүйнөдө жасалма интеллекттин тездик менен өнүгүшүнө байланыштуу олуттуу технологиялык өзгөрүүлөр болуп жатканын белгиледи. Дал ушул технология өлкөлөрдүн өнүгүшүндө түздөн түз таасир этет. Ошондуктан бул стратегиялык багытта азыртан активдүү иш алып баруу зарыл. Ошентип жакынкы 5 жылда Казакстан санариптик мамлекетке айланышы керек. Бул үчүн чет элдик тажрыйбаны изилдеп, комплекстүү план иштеп чыгуу зарыл. Касым-Жомарт Токаев мамлекеттин санариптик саясатынын негизи болушу керек болгон 9 артыкчылыктуу багытты белгиледи. Бул үчүн жасалма интеллекти экономиканын реалдуу секторуна, мамлекеттик башкарууга, саламаттыкты сактоого киргизүү керек. Жалпысынан санариптик инфраструктураны өнүктүрүү зарыл. Правительство совместно с агентством по стратегическому планированию Өкмөт стратегиялык пландоо жана реформалоо боюнча агенттик менен бирге жасалма интеллекти жана өлкөнүн санариптик трансформациясын өнүктүрүү боюнча системалуу документ иштеп чыгышы керек. Бул ишке эл аралык компанияларды жана тажрыйбалуу эксперттерди тартуу зарыл. Документ толугу менен прагматикалык, түшүнүктүү болуп, мындан аркы ишибизге жол көрсөтүүчү болушу абзел. Документ жасалма интеллекти өнүктүрүүнүн жана колдонуунун бардык аспектилери боюнча конкреттүү чаралардын комплексин камтышы керек. применения искусственного интеллекта.